ушинтесиңер а? Ушинтесиңер. Камерага тийишпеңиз. Жаап койгон. Мекемеден мен маалымат алганга толук Мен сендер журналист билбейт экенмин. Мен дворец спорта өткөнүн бүгүн сизден уктум. Что снимаешь? Что надо? Не трогай. Московский хат келген жоқ. Кимдер катышты? Я буду наказывать, если они катышса. Всё. Сиз кайсы кыргыз мамлекет цирктеби? Мен мията цирктен ошондом а так. Азыр моторун алабы. Моторун алсам. Бирок дагы да цирктин айланасында тымызын иштеп жүрүп жаткандай. Интернетте жанагындай чыга баштады. Ушундай аферисттер, мошенниктер тиги көтөрчү. Биз буга чейин бизнеске айланган кыргыз артисттери деген атайын репортаж чыгарганбыз. Анда Большой Московский цирктин атын жабынып, акча тапмакчы болгондорду ашкерелегенбиз. Тийиштүү тараптардын баарына кайрылып, бул концертке кыргыз артисттери катышпай турганын, ал тургай элди алдап шоу өткөрмөкчү болуп жаткандарды таап, концертти жокко чыгарабыз деген жоопторду алганбыз. Тилекке каршы андай аракеттердин бирин да көргөн жокпуз. Мындан улам бул программанын аркасында таасирдүү кимдир бирөөлөр турбайбы деген суроо жаралбай койбойт. Бул жолу ушул суроонун тегерегинде сөз болот. Анткени мамлекеттин бюджетине, кыргыз циркине түшө турган миллиондорду кайсы бир топ кымырып алып жаткандай. Алдыда ушул схеманы ачыктап берүүгө аракет кылабыз. Аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Акыры жаңы жылдын алды менен Московский цирк деп аталган концерт Бишкек шаарында 3 күн бою өттү. Залдын 80% толду десек болот. Көрүүчүлөр Москванын атактуу артисттери келет экен деген үмүт менен отурушту. Бирок андай үмүттөрү акталган жок. Адатта катышуучулардын аты жөнү, наамдар айтылып сахнага чакырылса, бул жолу андай болгон жок. Алып баруучу артисттердин кайсыл цирктен келгенин, ким экенин да айтпай эле эл алдына чакырып жатты. Сахнага чыккан циркаштардын көпчүлүгү Орус улутундагы артисттер болгону менен, эмнегедир алардын Москвадан келгендиги боюнча сөз да болгон жок. Арасында Азиат улутуна түспөлдөш артисттер болду. Алардын ким экенин билүү максатында өзлөрүнүн комментарий алуу үчүн сахнанын аркасына өтүп, микрофон сундук. Канча даярдыңыздар бияка? Көйлө болуп калдым я даярданып чыккандардан. Бияка сизде. Сиз кайсы кыргыз мамлекет цирктенби? Мен мията цирктен ошондом а так российский, Россиядан келдим. Россияда? Сиз жетекчиңиз уруксат берди бияка катышканга? Биз эми контракт чыгып атса, иштейсиздер, жумуш чыгып атса, бир жетекчисинен суранабыз. Ушундай жумуш чыгып атат деп. Бул Московский болгон кайсы Большой Московский циркпи же кайсы? Ошондой го дейм. Ал жагын ошо рекламадан көрүп атпайсызбы? Точно билбейсиз, кайсы цирк? Рекламадан карасаңыз? Ооба, өзүңүздөр уккандай кыргыз мамлекеттик цирктин артисттери да катышты. Болгондо да арасында мурдагы көркөм жетекчиси да бар. Ал эмнегедир интервью берүүдөн баш тартып, эшикти жаап койду. Анын мындай аракети дагы да бүдөмүк ойлорго жем таштабай койбойт. Сау олуңуз Руслан байке. Азыр моторун алабы. Моторун алсам. Мунусу аз келгенсип жаныбызда турган кошуна эле мамлекеттерден келген артисттер да бар экен. Аны бизге ишенимдүү булактар тастыктап берди. Өзүнөн комментарий алсак, камерадан жүзүн жашырып, ишенимсиз үн катты. Подождите, мне сейчас на репризе готовится. Ну просто. Московский цирк. Московский? Точно. Все, давайте, ребят, хорош. И баса, концерттин уюштуруучусу делген Владимир Кирилловду сахна артынан байкай алган жокпуз. Негизи уюштуруучу деген концерт өтүп жаткан учурда баштан аяк жүрөт эмеспи? Катышуучулардын коопсуздугу, концерттин жүрүшү деги эле уюштуруучунун жоопкерчилигинде болот. Келишимде ошентип жазганын да көргөнбүз. Ал эле эмес, концерт учурунда спорт сарайынын жооптуу кызматкерлери да болгон жок. Я с тобой уже поговорил. Давай, хорошо. Что снимаешь? Что надо? Не трогай. Все, давай, я сейчас тебе расскажу, тогда тебе про паспортные данные еще раз. Давай. Дал ушул жерден өткөн чыгарылышыбызда чыгарган интервьюларга көңүлүңүздөрдү бургум келет. Анда мамлекеттик цирктин жетекчиси кыргыз артисттери бул концертке катышпайт деп кесе айткан. Ошондой эле уюштуруучулары менен эч кандай байланышы жок экенин билдирген. Ошол видеону сиздерге сунуштап, андан соң сөзүбүздү улайбыз. Сиздин ошондо сотрудниктериңиз катышабы бул шоуга? Катышпайт. Эми ал Московский циркте атпайбы? Мамлекеттик циркте иштеп аткан кызматкерлер катышканга укуктары барбы? Укуктары жок. Эгер катышып калсачы сиздин артисттериңиз? Катышса, практика практикуется.
Мага эч ким андай чыккан жок. Айтып турбайм, алар менен байланышым да жок. Ооба, укканыңыздардай мамлекеттик цирктин артисттери мындай багыттагы концертке катышпайт, катышууга укугу да жок деди. Эгер ошол жерде жүргөнү аныктала турган болсо, анда чара көрүлөрүн билдирген. А бирок иш жүзүндө баары тескери болуп жатат. Кыскача азыр. Сиздин жанагы сотрудниктериңиз катышпайт деп эдиңиз беле? Алардын укугу да жок дегенсиз да. Өткөндө биз барып ошол циркке катышканын өзүбүз күбө болдук. Сиз кандай комментарий бере аласыз? Мындай болду. Эгерде выходной болсо, мен ага чейин худрукту шайлаганда дагы мен айткам. Мына балдар дедим. Рабочий күнүнөн тышкары 6-дан кийин каяка барасыңар, мен силерге не имею права. Бирок рабочий убактысында, мына протокол бар, собраниени көрсөңөр болот. Рабочий убактысында силер эч жака бара албайсыңар дедим мен. Москваныкына тем более. Москва болсо официальный катын жиберсин дедим мен. Московский цирктен келдиби кат ушул катышып берүүсүн суранып кызматкерлериңизден? Циркаштардын. Циркаштардынбы? Московский кат келген жок, бирок алар Московский циркке катышкан жок болуш керек. Я предупредил всех. Биз барып тартып келдик, катышты. Да? Всё, кимдер катышты? Я буду наказывать их, если они катышса. А сиздер эмнеге Москвадан азыр булар Московский цирк эмес экендиги далилденди да? А сиздер эмнеге бул поляга киргизип атасыздар, Кыргызстангаларды? Поляга кирген жок. Мен да ошон үчүн айткам министерствого. Бу жерде биздин поляга со стороны кире албайт болчу. Булар кандай жол кирип кеткен билбеймин даже. Мына ушундай жооптордон кийин Московский цирктин артында ким турат деген суроо жаралбай койбойт. Анткени концертке катыша турган артисттердин ысымдары жарнамаларда жарыяланган жок. Анысы аз келгенсип өзүбүздүн эле циркаштар шоу көрсөтүштү. Эң кызыгы ушул концерт болордун алдында мамлекеттик цирктин режиссеру Сайракан Субанбекова айым Москвага барып келген. Ал келгенден кийин эле ушул иш-чара тууралуу жарнамалар таркай баштаган. Ал тургай шаардын мектептерине чейин билеттер таркатылган. Сизде Сайракан Субанбекова деген ким болуп иштейт? Башкы режиссер. Башкы режиссер? Ооба. Ал могу Московский цирк болордун алдында Москвага кандай иш-чара менен барып келди? Москвага мынау ремонт боюнча 3 вопрос менен жибергем. Манеж, свет, звук. Ошолорду кайсы заводдон чыгат именно. Бул специфический да, биз жөн эле светтер эмес. Ошон үчүн ошолордун баарын тең. Ана кийин болсо реквизит боюнча. Реквизит боюнча эмнелер дайындалат. Биздеги перечиндер бар да, заявка жазгандар. Ошолорду тактап билип бер, кайсы заводдон кандай канча сумма менен анын баарын алып келди. Командировочный эмелер барбы, кагаздары? Эмнелер? Сизде азыр. Самолет барып келген самолеттерден эмеси бар, билеттер бар. Командировочный акча жок болчу, биз ачык элек. Так акча төлөнгөн жок. Мен айттым, өзүнүн шоту менен барып келди. Өзүнүн шотунан барып келдим. Өзү айткам, өзүнүн шотунан барып кел. Азыр бизде командировочныйда болгону 7000 ушундай эле 8000 эле бар экен. Мен айттым, азыр командировочный төлөй албайм. Сен өзүң шотуң менен барып келгин дедим. Кыскача сиздин жанагы суроодон айланып өтөм деп өзүнүн сөзүнө өзү карама каршы чыгып жаткан мамлекеттик цирктин жоопкерчилигин ким карайт, ал да чоң суроо бойдон калууда. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Маданият министрлиги Московский цирктин артында кимдер тургандыгы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирген. Ошону менен катар шоу концертти токтотуу боюнча спорт сарайына кат жолдой тургандарын да айткан эле. Сиздер уюштуруучулар кимдер экенин, кандай максатта өткөрө тургандарын мындай билдиңиздерби? Бизге азыр териштирүү иштери жүрүп жатат, сүйлөштү, териштирүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин бизге эч нерсе деп маалымат келген эмес. Тек гана ошо социалдык тармактарда атайын маалымат ушундай чыккан да. Алдын ала маалыматтар боюнча кимдер экен уюштуруучулар? Бизде азыр андай маалымат жок, токтошуп атат. Концерттин алдында териштирүү иштери жүрүп жатат. Тактайбыз, кат жолдойбуз, ал тургай чара көрүүгө даярбыз деп жаткан Маданият министрлиги менен байланышуу бул жолу кыйынга турду. Бир канча ирет телефон чалууларыбызга басма сөз кызматы жооп берген жок. Буга байланыштуу акыры министрликке барууга аргасыз болдук. Ошол жердеги күзөт кызматы аркылуу басма сөз кызматкери Элмира Мадиевага телефон чалдык. Нур пресс боюнча не болду давай. Алло. Саламатчылык, кандайсыз? Сизге келгенбиз же? Московский цирк боюнча. Сиз өткөндө сиз өзүңүз жооп бербедиңиз беле бул маселе боюнча эме болуп атат.
териштирип атам мындай деп. Ошентип эле жооп берип коюңуз. Биздин суроолорубуз бар. Телефон сүйлөшүүдөн кийин бир канча убакыт өткөн соң басма сөз кызматкери Элмира Мадиева эшикке чыгып бизди ичкери алып кирди. Суроолорубузга искусство өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Мамбет Мусаева Салтанат жооп берет деди. А бирок Мамбет Мусаева бул маселе боюнча камерага сүйлөп берүүдөн баш тартып, интервью бербейм деп чыкты. Сиз азыр мага түшүндүрүп бердиңиз, туурабы? Ошолорду камерага сүйлөп берип коюңуз. Анда тиги биздин пресс-службага барабыз. Жок, сиздин пресс-службаңызга чалбаган сизге киргизбейдиби? Маалымат берип коюңуз дедим, эске маалымат бербейм. Жок, маалыматты камерага бересиз, мен журналистмин. Сизге бир эле суроодо ушул иш-чараны ким уюштуруптур эже? Ушуну аныктадыңыз да. Эльмира Жумаловна мага кабинетке келесизби? Ал арада Салтанат Мамбет Мусаева күзөт кызматын жана пресс катчы Элмира Мадиеваны чакырганга жетишти. Кабинетке келген басма сөз кызматкери болуп жаткан окуянын чоо жайын билип-билбей эле камерага асылып ишибизге тоскоолдук жаратты. Жодар мырза келди, сиз информация берип койду дедиңиз эле, бирок Жодар мырза менден интервью алып атат. Мен интервью берерим жокмун, мен госслужащиймин, все-таки начальник. Руководство менен интервью бербеген жоксуз. Госслужащий болсо сиз беришиңиз керек да интервью. Жок, ал камераны алып келип анда такап алгыла, андай сүйлөшүлгөн эмес да. Сиз мени киргиздиңизби интервью берет деп? Киргиздим, азыр Жок, эмне өчүрүп атасыз? Өчүрөм мен. Эмнеге? Өчүрүм, сиз жекесиз. Буну сындырып койсоңуз сиз төлөп каласыз. Хорошо, төлөп калам. Силер өчүрөм эметпегиле. Өчүргүлө. Сиз төлөп каласыз. Бул менин укугум. Сен киргизбайсың, ушинтесиңер, а? Киргизбайсың, ушинтесиңер. Ай, эжекеси коюңуз дейт. Бул менин укугум. Жок, силерди мен келип бул жерде. Отурсаңар сүйлөшөлү, Жок, сиз камерага тийишпеңиз. Жак койгула. Камерага тийишпеңиз биринчиден. Дагы эмеске эскертүү. Неге? Сиз информация берет дедиңиз. Кирдим. А неге кайра интервью бербейсиз деп атат? Жок. Жашынган эмне бар эже? Жашынган эмне бар? Азыр сүйлөшүп, мен интервью берем деп атам, Бербейм деп атат. Удостоверениеңи берсеңер анда. Биздин жумуш ушундай эже. Биздин жумуш ушундай. Мен толук маалымат көрүңүз удостоверение. Жок, могу ким азыр? Иманалиевден ким? Несе? Ким силердин директоруңар жана ким айтасыз? Териштирип алыңыз, мен сизге удостоверение берип атам. Хорошо. Удостоверение мен келип атам. Жойлоп кирип мен кирген жокмун. Мына бул жакта укук коргоо кызматкери турат. Мен кирдим, күттүм, туурабы эке? Алып киришти. Мен берген интервью алам деп айтыш керек да, Жодар. Вот это вот очень... Мен интервью алам деп эмеске, жараттан бери чалып ушул жерде турбадымбы? Жарым сааттан бери. Неге көрсөңөр, силер мен тарткан үчүн эмне мен сүйлөгөн үчүн эмне тартып атасыңар менчи? Же мен силерге интервью берем деп чакырдымбы, мисалы? Берип деп чакырып киргизсиңиз. Ооба, эми ошону тартачы мен камераны тартып атасың. Неге мени тартып атасың анда? А неге тартпашым? Неге тартышың керек? Менин укугум бар. Менин да укугум бар. Мен эфирге не хочу попасть в камеру. Неге тартышың керек сен мени? Жок, сиздин кандай укугуңуз бар? Жок, неге тартышың керек? Мен же сурап. Мен деген эже журналист, мен тарткан укугум. Мен да журналист. Мен да 20 журналист иштегем. Мекемеден мен маалымат алганга толук укугум бар. Мен сени журналист билбейт биринчи жолу көрөт. Билбесеңиз биле алыңыз. Эми билем. Акыры Маданият министринин орун басарларынын кийлигишүүсү менен Мамбет Мусаева интервью бермей болду. Шоу концертти токтотуп, уюштуруучулардын артында ким турарын табуу бул жакта турсун. Кожомкул спорт сарайында 3 күн бою концерт коюлгандыгы боюнча эч кабары жок экен. Болбосо Орусиянын Большой Московский цирки Кыргызстандын аймагында бул концертти коюуга тыюу салып берүүнү өтүнүп кат жолдошкон. А бирок Маданият министрлиги эмнегедир бир гана Азия Молл соода борборуна концертти жокко чыгаруу боюнча кат жолдоп коюшуптур. Башка эч кандай аракеттерди көргөн жокпуз. Дворец спортко катышуулуңду эле? Азия Моллго. Ал жакта Азия Моллдо өткөн жок да концерт. Дворец спортто өттү концерт. Бизге келген катты эмеске жөнөтөйүн Азия Моллдун дворец спортосунда деп жазды эле да. Ошон үчүн только ошол жака кетти эле кат. Мен дворец спортодо өткөнүн бүгүн сизден уктум. Дворец спортодо өткөрүп атканы боюнча биз кабарлап кеткенбиз да, кабарлап. Бул боюнча сиз азыр маалыматыңыз жок болуп атат да. Мен ошону сизге айтып атпайм. Сиз мага кабарлаган жоксуз да, ошон үчүн мен билген жокмун. Сизге мен бүгүн айттым. Мен Маданият министрлигине келип кабарлап кетип атам. Буйрук бар, министрдин атайын буйругу бар ошол боюнча. Ар бир иш-чарага арендага берилип аткан бул маданий багыттагыбы, жыйналышпы, бардык иш-чарага арендага берип, алар акча таап аткандан кийин ошол ар бир мекеменин директору жооп берет деген. Бул талап аткан болсо сиздер тараптан эч кандай реакция болбойбу? Болот. Мисалы үчүн сиздер азыр тик эме кылдыңыздар да, биз мисалы үчүн азыр сигнал түштү.
ошол боюнча мындай деп сигнал түштү, биз аны чакырабыз, мен эмес, өзүнүн департаментине биз сигнал беребиз. Анткени ал биздин директор департаментинин аты жөнү ким эле ошол кишинин эмесинде да, номенклатурасында. Биз буга чейин эле алдын ала келип сиздерге сигнал берип кеткенбиз да жекеси. Кандай болуп калат бул жагынан азыр? Мисалы мен ошол жагын айта албайм, мен дагы бир жолу такташым керек, анткени бул сигнал түшкөндө Айнура Абдыкалыевна дагы билет, бул боюнча директор департаменти дагы ушундай болуп атат деп окуган эле да. Тактайбыз биз буну. Биз жетекчилик менен такташыбыз керек. Ооба, өзүңүздөр уккандай бул ишке жооптуу тараптар бири-бирине түртүп кадимки футбол оюнун көрсөтүштү. Дегенибиз мамлекеттик цирктин жетекчилиги бул ишке тиешеси жок экенин айтса, ал эми Маданият министрлиги шоуну өткөрүүгө жол берген Кожомкул спорт сарайы күнөөлүү деп жоопкерчиликти оодарып салды. А спорт сарайы болсо концертти жокко чыгаруу боюнча бизге эч ким кат жолдогон жок деп суудан кургак чыгууда. Эми эсептеп көрүңүз, Кожомкул спорт сарайында 2000 кишилик орундук бар. Московский цирк деп аталган концерттин билет баасы 600 сомдон 2000 сомго чейин болгон. Концертке орточо эсеп менен 1,5 миң киши келди дейли. Билет баасын 1,5 миң сомдон гана эсептесек, 3 күндө 6 миллион 750 миң сом каражат түшүп жатат. Бештенби 2006-дан баштап ошо мынакей бүгүнгө чейин цирк токтоп калганга чейин капитал ремонт болгон чейин ошону алып келип иштеп жүрдүк. Жана арендасын жана манеждичи арендага ошо төлөтүп коюшат бир 25 миң 50 миң төлөткөн. Кананын баары чөнтөк урбасыз болду. Ошону келеткенде булар. Ошон үчүн жанагы биз жазганда текшергенде ошончо кылып чыгышканда булардын директорлорду зачет снимали. Булар баары түшүнөт. Министр дагы түшүнөт, директорду баары түшүнүшөт. Но не хотят нормально по закону работать. Все хотят что-то өздерінің карманын набивать. Өздерінше мафия, я не знаю, бұл тура емес вообще. Эксперттердин айтымында мындай схемалар 10 жыл мурун эле башталган. Москвадан артисттер келет деп коюшуп, кыргыз циркаштарын концертке тартып акча жасоо адатка айланып калган. Болбосо бул шоу программаны кыргыз мамлекеттик циркү өткөрүп, өз казынасына иштесе болмок дешет. Түшкөн каражатка артисттерге, андагы жаныбарларга шарттарды түзүп, аз да болсо ал жагдайын оңдоп алууга мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтышууда. А бирок эмнегедир андай кылгылары келбейт. Анын ордуна атайын коррупциялык схемаларды түзүп, көз боемочулук менен алектенип, кыргыз циркин өнүктүрүп өстүрүү дегенди унутуп коюшкандай. Жодар Бузумов, Арген Салбаров, Нурпресс, чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотторголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс, чындыктын изи менен.